Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Ушул сиз талапкер болуп бараткан Чоң Казат партиясын. Бул ошо калмак урусунан түзүлгөн партиядагылар, алар бүгүн ошо Кыргызга, Манаска каршы иштеп жатышат деген маалыматтар көп жерлерде жазылып жүрөт. Негизи эле ушул Манас боюнча түшүнүгүңүз кандай? Эгерде бүгүн мектеп жашындагы мектепке барган балдарыңыз болсо, алар ал жакта Манас таануу боюнча жана Манастын осуяттары боюнча сабак өтүшөт. Аларды эмне ал сабакты окубагыла деп айтасызбы же кандай мамиле кыласыз? Бизде бул Манасты такыр мындай туура эмес түшүнүп алыптырбыз да. Мына мен деле. Негизи Манастын болгонуна ишенесиз? Ишенем. Бул эпос эмес, же жомок эмес. Өр эмес же жомок эмес эпос деген да, ошону мындай эме кылып коюштур да. Башкача өзгөртүп коюштур. Монтаж кылып, мындай чыгыр эмес же жомок эмес деген да. Муну тарых кылыш керек өзүчү. Бул тарых болгон нерсе. Мисалы, Лондонда исторический музейинде турбайбы Великий Кыргызский Каганат деп. Мисалы, айтып эле жүрөм го, Енесейден Ташкентке чейинчи. Бул болгон киши. Просто муну мынтип отуруп алып эле Манасты кантип таңазалайт биздикилер, отуруп алып эле Манас айтып атпайбы. Манасты 30 күн айтсаң да эчтеке жок. Манас эмнеси менен Манас болуптур? Мен ушу Манасты кийин изучать этип, мени көп кишилер да каргап ийишти да. Көп изучать этип отуп анан ушу Чоң Казат чыгып атпайбы. Мен ушу Манасты, ошол негизинде мен Манасты катуу эмнеси менен Манас бул? Жөн эле туулганын эле Манас эмес да. Же жүргөнүн эле Манас эмес да. Бул 3 ууруну Кыргыздын 3 кыргызды бириктирип, анан Чоң Казатка жарыялады дагы, баары кетишти, Бейжиңди алышты. Анан тияк бияктын баарын алышканда, могу Китайская стена деген бар го, Великая Китайская стена. Мындан келди сизден бизге курган да. Партияңыздын аты деле ошол деген Манаска бир байланыш жактары бар экен да, мындан келди. Ошо сиз айтып жатпайсызбы, жанагы 3 уру биригип, анан барып Бейжиңди алышып. 1000 жылдан кийин кыргыздардан коркуп Кытайлар ошол стенаны курушкан деп, 1000 жылдан кайра ошол Чоң Казатты, Манастын эрдеген мына Манастын урпактары калыптырбы? Кайра Чоң Казатка биригип туруп, бир кайра эми тышкы күчтөр менен эмес, эми ички күчтөр менен, коррупционерлер менен, уурулар менен, мындай дагы бир айтып коеюнчу, незаконный байыган олигархтар менен, законный байыгандарга тийише албайм, эчтеке эме чатагыбыз жок. Мисалы, шоро коймду деп тийишесиң, компания шорого. Же Куликовский торт коймду деп айтасың. Өздөрүнүн мээнети менен. Өздөрүнүн мээнети менен байыгандар да. Сыймык мырза, сөзүңүзгө аралжы. Мынакей өзүңүз айтып калдыңыз ушул жөнүндө. Мен жанагы жасалма байыган, же болбосо мамлекеттин элдин эсебинен байыган олигархтарга мен сүйлөйм, айтам, аларды бетке деп атасыз. Бул жерде бир суроо, сиз деген ошол эле Салымбеков Аскар Маткабылович мырзага барганыңызды, ал киши менен жолукканыңызды, жана ал кишиден каражат талап кылып, эгерде сиз деген менин айтканыма көнбөсөңүз, мен жана Кубанычбек Жумалиевдей кылып эле элге деген сизди жаманатты кылам деп айтканыңызды, жана ал кишинин деген эч кимден коркпосун, анткени ал киши саясатта жоктугун, ал өзүнүн мээнети менен байып жаткандыгы жөнүндө бир пикир келишпестиктер болгондугу жөнүндө социалдык дөө чыңгыз деп да жүрөт. Ошону деле сурай кетиңизчи бир отол эле. Эми өзүңүз ал өз пикириңизди кошуп айта кетиңиз. Аскар Маткабылович жана Акылбек Жапаров менен болгон сүйлөшүүлөр жөнүндө да билдирип кетсеңиз. Салымбеков Аскар байке такыр эч кандай экөөбүздүн кусаматчылыгыбыз да жок. Мени тааныйт бирок. Кайнагалар болуп кетет. Сизди бүгүн кыргыз эли баары тааныйт да. Тиги кайнагалардан болуп кетет. Кайнагал ал тууганчылык жайыбыз бар. Мисалы, тайкежем болуп кеткен да менин келинчегим менен. Мен ал кишиге эч кандай барган да эмесмин, кезиккен да эмесмин, акча сураган да эмесмин. Ушинтип эле жалган да, конечно жалган. Мен аракет эмесмин да. Кездештиңиз беле? Акылбек Жапаров менен 2 жыл мурун менин иним бар, Сыргак деген, мындай гений бала да, мындай жакшы, мындай зейиндүү бала да. 3 проект жазат. Экономический, ушу Кыргызстанга эмне кылыш, реально 3 проект. Ошондо Акылбек Жапаров парламентте отурган. Ошо парламентке ошо Сыргак үчөөбүз барып сүйлөшкөнбүз. Биринчи мында сүйлөшкөнбүз, анан бир кофейняда отуруп Акылбек Жапаров, Сыргак, мен, дагы бир байке бар эле.
бывший министр. Ошо төртөөбүз отуруп сүйлөшүп, анан эми бул Акылбек Жапаровду мисалы бул доктор наук да өзү эме боюнчачы, мисалы кесиби боюнча делечи, экономист наук. Ошого барып ушул проекттин мындай защита кылалы дегенбиз да, мындай жактырабы, жактырбайбы, кеңешип. Анан абдан жактырган. Абдан жактырган, ушуну келгиле чогуу жазайбыз деген да. Анан ушул өзү мага китеп берген, жакшы эле кофейня да, кофейняга чакырат ушул. Или биз бир эме кафеге чакырганда обед кылып ушинтип сүйлөшүп, ушуну түртөлдөп жүргөнбүз ушул проектти. Анткени бул киши жогорку кеңеште ушу экономический блок жагын да жакшы изилдеп жүргөн да, карап жүрөт өзү делечи. Анан ушул мамилебиз жакшы. Мындай өзү как мага свой путь развития деп бир китебин жазып өзү берген, Сыймык энеме деп, аны деле окугам, жакшы жазыптыр мындайчы. Мен как доктор наук катары эч кандай эмем жок. Мисалы, бирок мындай в целом айтылганда айтылды, бирок мен мисалы тескеринче ушуну айтпай мынтип жүрө берсем болот эле да. Мындан келди жанагы социалдык баракчаларда айтылгандай, сиз ал кишини мен сизге тийбейм, жамандабайм, сиздин Жок, андай жок. 20 000 доллар алды деген. Жок, эч кимден бир тыйын алган жокмун. Ушундай бул политиктер бул такыр эле бир эме болуп калыптыр биздикичи. Шермендечилик менен эле заниматься этип калышыптыр буларчы. Кара пиар калыптарды Бири-бирин эметип, бирөө чыгарып бир дөө чыңгыз дейт. Сыймыкты коркутуп, оозуңду жаап жүр деп мындай жүрдү да интернеттечи. Же Жумалиевден мынча алып алыптыр, же Ворзакониден мынча алып алыптыр, же Раимден 50 000 доллар алып алыптыр деп бир чыгышты. Бүт калп карандай калп. Бүт бар калп, мен эч кимден алган жокмун. Мындай сураган мен рекет эмесмин да. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.